Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу жок кечиңиздер менен адаттагыдай эле биз 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын баштадык. Андыктан биз менен жарым саат бою бирге болуңуздар. Асман толо жылдыз бар, ата кашкан чыңгыз бар, ала тоону беттеген амансыздарбы? Ала толук кыргыздар демекчи, жалпы кыргыз элине 7 каналдан салам айталы. Адаттагыдай биз ошол 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасына бүгүн дагы маданиятына өзүнүн эмгегин сиңирген, маданият үчүн мыкты кызматтарды кылган коногубузду чакырып, сиздердин менен чогуу биргеликте маек курган турабыз. Андыктан баарыңыздар экранга жакыныраак келип, биздин маекти калтырбай аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн бизге куттуу студиябызга маданияттын мыкты кызматкери, оончу, аткаруучу, көп кырдуу таланттын ээси Бакыт Мамаев агайыбыз келип отурат. Ассаламу алейкум агай. Кош келиптирсиз. Арыбаңыздар. Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми а дегенде эле жалпы көрүүчүлөр менен амандашалык, саламдашалык, анан кийин сөзүбүздү улайлык. Арыбаңыздар, жалпы кыргыз эли амансыздарбы, барсыздарбы, кыскасы бардыгына ысык салам деп коеюн. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, мындан 1 жыл мурун агайыбыз кичине сырколоп, ооруп, андан бери биздин 6 ай болуп калды. 6 айдан бери биздин студияга келе. Бүгүн агайды студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Келип, ден соолугун жакшыртып, куттуу студияда жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашайын, саламдашайын деп биздин чай үстүндө сырдашуу программасына келип отурат. Агай, ден соолук кандай? Жакшыбы? Кудайга шүгүр болуп калды. Жалпы кыргыз эли мына ушул сиз ооруганда жалпы кыргыз эли оору десек болот. Кыжалат болушу, ойлонушу. Бакыт Мамаев ушундай ооруп калыптыр, оорубаттыр деп сиз жөнүндө баягы ойлонгондор, толгонгондор көп болду да. Ошол жөнүндө айтсаңыз, эмне болуп оорудуңуз? Анан бизге ошол ооругандан бери маекке келди экенсиз. Бүгүн келип отурасыз. Мен негизи ооругандан бери биринчи жолу эфирге келип отурам. Жалпы эле негизи эфиргечи. Башка эфирлерге барган жоксуз? Жок. Мен биринчи эле келдим. Ошо бул жерде баягы мен мурун ооруган менен деле ишим жок эле. Оору менен деле ишим жок болчу. Мен андан мурун интервью бердим эле ушу оору менен ишим жок деп. Ушу Кудай таламдасынан кез сүйлөп койгон экенмин да. Ошон үчүн баягы бул баягы баштан инсульттун тиби деп коет экен. Ошондо кармап калды. Ошону мен эс ушумду жоготуп, машина айдап келе айтып эле жоготуп калдым да эс ушумду. Ошо жоготуп анан ошо дагы жакшы жанымда эжелер бар болчу. Ошол эжелер звонить этип, скорый менен үйгө алып, эмеге больницага алып барышыптыр. Машинени ошо бир айдап барып, ошондон телефондорум жок, ушул баарлары жок болуп калыптыр. Бирок калганы жакшы. Анан барып ошол мен больницага барып жатып, уже 6 ай болуп кетти. Андан бери жатып, 9 ноябрда уже операцияга кирдим. Операцияга кирип уже 9-10 күндө уже жакшы результат боло баштады. Ошондон кийин мына 6 ай, негизи 6 айда Оорудун калыбына келет. 6 айда калыбына келиш керек экен негизи. 6 айда пастелден туруш керек экен да. Мен 6 айга чейин туруп алдым. 2,5 айда эле туруп кеттим. Баягы бир ичпегендики, чекпегендик окшойт. Себеби докторлор да ушинтип айтты, бирок ичип коюп жүрүш керек экен деп. Себеби кан коюлуп кетет экен да. Ошон үчүн бул ичкиликтин дагы бир пайдасы бар экен да. Себеби мен буну мен ачык айта алам да. Себеби дегенде өзүм ичкиликке жокмун да. Ичкилик ичкен эмесмин. Ошо ичпегендиктен болду окшойт деп калдым да. Бул оорубай, сыркабай туруп эле ордуман эле страшно кармап калыш. Мен таттакай баш дедим, мен айдап барып бир жынчтап. Чейин ооруган эмес такыр эле. Өмүрү ооруган эмесмин. Ошол биринчи оорушуңуз. Кудай таалам биринчи жолу ооруп да. Биринчи жолу ооруп да, бирок экинчи оорубайм деп айткысы кылып ооруп койдум да. Эми баягы айтып коет го, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлөт. Бир пендечилик болгондон кийин ар кандай жаңылыштык болуп калат экен да. Туура эмес сүйлөп алат экенбиз, туура эмес. Ошо мен болсо туура эмес сүйлөгөнүм сүйлөп атпайм. Мен өмүр ооруган эмесмин, мен оору менен ишим жок деп бекер айтып койгон экен. Анан пенденин оозунда болсо баягы Алланын кулагында деп коет. Анан эми бул дагы болсо бир сыноо да.
сыноодон эң башкысы жеңил өтүп кетиппиз. Өзүңүз айткандай 6 айда 2,5 айда туруп кетиш, онду эл катарына кошулуп калышта бул жакшы нерсе. 6 айда негизи 6 айдан кийин анан уже постелден туруп анан кыймылдап башташ керек экен да. А мен уже 6 айга чейин эле уже кыймылдап калдым да уже. Себеби бул операция бул Бишкектен болуп калды как раз бизде. Бизге жаңы аппараттар келиптир. Улан деген врач жазады операцияны. Кудайга шүгүр ошол кол жеңил экен. Жеңилден болду десем болот. Республиканский больницада жаттым. Ошол негизи 6 айда туруш керек экен. Мен 2,5 айда туруп алдым деп атпайм. 2,5 айда туруп уже 2,5 айдан кийин уже 3 айга жакын уже сүйлөп калдым да уже. Сүйлөп калдым, уже калыбыма келип баштадым. Бүгүн мына көзүңөр көргөндөй биринчи жолу эфирге келип атам. Буйруз эми ден соолукту караш керек, биринчи очередь ден соолугуңуз чың болсун дейли. Анан баягы обончу катары, аткаруучу катары ошол убакта эле бир иш-чараларды уюштуруп жүрдүңүз. Анан элдин эрки баласы болуп калыптыр десеңиз да болот да. Себеп дегенде ошол убакта мен көп угаттым. Баягы группа болушуп, акча чогултушуп, ойлонушуп, ушундай бакыт ушундай кырсыктап калыптыр, сурколоп калыптыр, жардам берели депчи. Анан кийин баягы өзүңүзгө келип алып, ден соолукту чың алгандан кийин бир өзүңүзчө отуруп ойлондуңузбу? Мен деле элге көп кызмат жасап койгон экенмин. Элге көп эле мен өзүм билбептирмин. Элге ушунча сиңип кеткенимди. Ушунча сиңип кеткенимди билбей өзүм деле баягы бала кыялы жүрүп отурмун да. Баягы тамада болуп, эрке бала болуп, уюштуруп, эмелерди ар жерден үзүлдүксүз болуп, бул жерде нервтен кеткен себеби ушу нерв чарчаган экен да. Себеби отточенный болуп калган экен дейт, бул врач айтты да. Эми дальше уже некуда дейт. Себеби ушул только эс алыш керек. Деп анан ошондон бери инструментим аккордеон такыр ойной калдым. Гитараны да ойной калдым. Эми ойной атам, бирок кармайт экен деген. Комуздук ичинде ойноп атам эле, бирок ушу көп ойной электим. Анда көптөн бери ушу ден соолугума байланыштуу эле ушу только ушу тынчтык керек болуп калды. Кудай буйрса көп ойлонбош керек экен, көп ойлонбой, көп уктап, эз алып. Көп уктап. Азыр уйкучу болуп калдыңызбы? Уйкучу болуп калбады. Уктап тура калып атам. Мен башында айтып атпаймынбы, ошол элдин баласы болуп калдыңыз, анан элдер ошо бир акчасын чогултуп берип, операцияңызга көмөк көрсөттү да. Анан баягы ошол өзүңүзгө келгенден кийин бир ойлондуңузбу дейм да, ошо элдин баласы болуп калганыма дагы кубанып, бир чети сүйүнүп, ушундай кадыр баркка ээ болгонуңузга. Бул эми билинбей эле элдин уулу болуп калыптырмын да. Элдин уулу болушу, элден айланса болот. Элге рахмат айтам. Мына ушу силердин эфирден пайдаланып биринчи жолу эфирге келип атам. Жалпы кыргыз элиме ыраазычылык билгизем. Мен өзүмдү мындай эл уулу болуп калганыма ишендим да. Аны эми мындай эме ойлонуп баягы мурун болсо бир эмелер сүйлөп коюп катырып кетип жүрчү деген болсо антип кетпей алдык да. Баягы мурункудан өзгөрүүлөр пайда болду. Ошон үчүн элге ишенич болот экен, элден айланса болот экен. Элге алкыш, элге рахмат. Мага күйүп, мен ушу жан дүйнөмдү кабыл алганына, ушу мени ушу мага ар бир күйүп аткандар. Мисалы үчүн мага телефон албай атышты, бирок телефондордун эмесин азырда окуй электим. Бирок айтып атышат көп эле. Кат жазгандар көп. Кат жазгандар көп деп, бирок мен окуй электим. Мага телефондо көбүрөөк болбой атат. Ошондуктан Кудайга шүгүр болуп калды азыр. Ошондуктан элдин уулу болуп калганга ойдонуп калдым уже. Жакшы. Биз дагы ошол сиз жөнүндө ойлонуп аттык. Биздин 7 каналдын кыздары барып сизден интервью алышты ошол больницада жаткан кезде. Ошодон көрүп эле баягы сиздин жакшы болуп атканыңызды, ден соолугуңуз күндөн күнгө жакшырып атканын көрүп биз да сүйүнүп аттык. Биз менен катар эле ошо биздин көрүүчүлөр
эл жалпы эл Бакыт Мамаевдин ден соолугу жакшырып баратпыр, алдыга жылыш бар депчи. Анан бул дагы бир айта турган нерсе, мына ошол СМСтерди деп атпайсызбы? СМСтерди окуп айтам, анан көрүп айтам депчи. Чындыгында ошол СМСтерди баягы сизди жакшы көргөн, сизди сүйгөн адамдар баары жазган болуш керек. Бакыт бир күн болбосо бир күн окуп калар да. Чындыгында алар дагы ойлонду да, кыжалат болушту. Жазып атат деп, бирок көбү айтып атышат. Мон бересиң жазып мен баягы көбүнчө телефон көп карабаганга болбойт атат азырынча. Ушу мен бирок карай элем чынын айтсам. Бирок элдердин айтымына карата ошо Кудайга шүгүр жакшы. Жакшы. Буйруза эми жакшы болуп кетиң. Мындан ары эми баягы 10-чулугуңузга кайтып барып, гитараны алып, аккордеонду алып, элдин эрке уулу болуп, ырдап дегенде. Анан азыр эми билишиме караганда 10 деле жазбай эле, комуз кармозобуз. Кичине баягы кыңылдап чыгып кете берет бекен. 10 болгондон бул 3-4 10 чыкты буга чейин. Ушу ооруп баштагандан бери. Ооруп жатканда. Ошонун мисалы үчүн ошол жерде Айда деген акын эженин текстине сөздөр чыгып, аны уже апалар, шайыр апалар ырдап атышат. Бул жердеги Айжан Адылова деген кыз да ырдап атат. Ушул ооруп атканда жазган оондорун да. Себеби бул баары оончулук калбайт экен. Оончулук болот. Оончу болгондо ошол оон чыгарып атканда көбүнчө кайсыл сөздөргө, сүйүү жөнүндө же ден соолук жөнүндө ырларга көбүрөөк оон чыгат экен. Көбүнчө ден соолук жөнүндө. Ден соолук да. Апалар баягы шайыр апалар деп калдыңыз, ырдап атса, алар апалар жөнүндө ырлар чыкса керек, Апалар жөнүндө, шайыр апалардын баягы өздөрүнүн. Мен көбүнчө баягы могу кемпирлериме эстешип барсам да, апаларым эстешип барып, бүт баары мен ырларым бүт эле кемпирский болду. Көп эле талаш алып алышкан. Анан апалар булар эмеде булар жашат, ар бир группа мисалы үчүн бир ыр жазсаң, ушундай ыр дейт, ошондой кылып бирок башкача алып жазасың. Ошол жалаң эле менин ырларым ошо жашоо жөнүндө көп жазылып кетти. Ошол ден соолук жөнүндө көбүрөөк жазылып атат. Апалар деп калдыңыз, мына ошол шайыр апалар, таланттуу апалар дейбиз. Жалпы ошо республика боюнча ак элечек апалар да колго алып койгон экенбиз. Биз бир жерге барсак ошол бир жакшылыкка бардык эле, ошол жерден уктук. Апалардын группасында кадимгидей сөз болот. Бирок ага чейин укпаппырбыз да. Ошол жерде сөз болот тур, Бакыт Мамаев ушинтип орбур деп апалардын бардыгы баягы өзүнүн баласындай кейип анча-мынчасы сизге да чалып жүргөн болуш керек, Чалып группада сүйлөшүп, ызылдашып, кейип атканын укканбыз да, ушунда ооруп атыппыр, балабыз. Жакшы. Ошол эми апалар Алтын Дооруга апаргандай менин өзүм группам бар. Ал группамда Алтын Доорлуу апалар, бүт баардык группалар ошол группада. Алар Кудайга шүгүр. Азыр эми баарына мен салам айтам. Ден соолугум жакшы деп. Кудай буюрса жакшы болуп келатат. Баягы кайра жолугасыз. Кайра Кудай буюрса кайра эле баштайбыз, кайра эле. Учурдан пайдаланып, биздин экранда, биздин эфирди көрүп аткан апалар дагы азыр сизди көрүп, биздин балабыз жакшы деп. Анан эми ошол Алтын Доор деп атпайсызбы? Апалардын атайын бир тобун ачып, аларды ырдатып, аларды башка чет мамлекеттерге алып бардыңыз, Кыргызстандын бир кооз жерлерине алып барып жүрөсүз. Анан азыр эми ал топ иштебей эле турабы же башка бирөө кыймылдатып иште? Ал топту азыр башка бир эмеге өткөн. Азыр алар менен иштешип атышат. Булар баягы менен иштешип, алар менен иштешип калды. Мен ооруп калганда мени карап жатпастан алардын баягы көп эми азыр ыр кербен деген чыккан. Ошо ыр кербен деген ошо мен ооругандан кийин өтүп калды. Ошолор менен азыр иштешип атышат. Жакшы, мына урматтуу. Баары апалардын жүрөгү менде да. Мен деп салат тең. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Бактагай ошол ооругандан бери, сыркоологондон бери өзү айткандай биринчи жолуна биздин чай үстүнө сурашуу программасына келип отурат. Чындыгында ден соолугу жакшы, урматтуу апалар, эч кам санабаңыздар. Буйруза жакын арада Бактагай өзү да бир долбоорлорду иштеп чыгып, бир концерттерди даярдап, ошондо жолугасыздар. Анан ага эми сүйлөшүп отурганда бир клип угалы. Сиздин бир ырыңызды угалы, жалпы биздин көрүштөр менен чогуу, андан кийин маягыбызды уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бактагайдын аткаруусунда бир жакшы чыгарма болсун. Андан соң биз маягыбызды уланталык.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, жакшы клипти көрдүк. Чындыгында сиздин оондоруңуз көпчүлүк убакка, көпчүлүк элге жагат да. Анан оончулук катары дагы баягы таанымалсыз, анан оон кайсыл убактарда чыгат экен? Кайсыл убактарда баягы илхом келет? Мен баягы оонду баланча убакта жазам деп айта албайм. Мен Турган жерден илхом келе берет. Азыр жакшы болуп калат. Оон келип калган азыр телефон бар, диктофон күчөйтөт эле. Деди кышлап эле каласың. Кышлап коюп анан үйгө иштеп ошо гана текст иштей баштайсың. Баягы сөздөр иштей баштайсың. Кээ сөз мен да сөз жаза калчумун да. Сөз жаза калып анан кийин акындарга могул жер мондай алып бериз деп акындарга ылайыктап анан кээ бирөөнө акындар оңдоп берет. Кээ бирөөнүкү мен өзүм оңдоп коем. Ошондон ошо оончулук. Баягы телефонду алып кыңылдайм деп койсо ошол убакта толук түшөбү оон же бир кичине эле учу келеби? Анан кошумчалап алып Кээ учурда толук эле ырдалып. толук эле ырдалып калат, а? Толук эле Бирок сөз жок. Баягы сөз жок. Кээде баягы куплети чыгып кайрымасы чыкпай. Мисалы үчүн меники 5-6 жылдан бери чыкпай аткан ырларым бар. Мисалы үчүн баягы куплети чыккан, андан кийин эле чыкпай туруп калат да. Ошолор мисалы 5-6 жылдан бери чыкпаган, 10 жылда жаткан ырларым бар. Бирок ошого кайрылайын десең эле аны бүтүрөйүн эмес, кайрыле жаңысы келе берет да. Кайрыле жаңы оогондор келе берет, а? Аны баягы оон калып, мен будай болсо дагы бир күн чыгат деп коет. Оончулар да айтып калат го, мына маектешип калганда оон деле жаш баладай болот депчи. Кадимки өзүңдүн балаңдай багасың, аны жакшы көрөсүң. Бир ырың жакса, бир ырың жакпай калат депчи. Кызганасың. Кызганасың. Башка бирөөгө ырдап атып, анан бирөө айтпай эле ырдап коет да. Бир сен айткан эмес, бир нотасы тура эмес шукпап, нотаны тура эмес алып койгон жерлери болуп калат. Нервсиң. Нерв болосуң. Ушундан көрө ырдабай эле койсуң деп анан кайра звонтешке тура эле карындашым бул жер туура эмес ырдап койсуң, монда алыпсың. Кээ бирөө оңдоп коет. Кээ бирөө ырдабай коет. Ошол ырдабай койсо эле мейлдеп туруп кайрадан кийин оңдоп анан өзүң чыгарасың. Мисалы үчүн жанагы туулган күн деп Гүлнара Какарон туулган күн деп ырдап жүрөт. Ошону оон жазганда эле Гүлнара башкача ырдаган да. Негизи өзү азыркы мен ырдап жүргөндө Кудай буйрса жакында клипин тартам. Өзү башкачараак. Меники баягы созгон жерлери бар. Көбүнчө созгондорду мисалы үчүн Алмаз Шадаев деле Арзууну созгон жеринен созбой ырдап койду да. Ана как-то чолок болуп калат да бир жагы. Сизге жакпайт. Кемтик болуп калат. Эми баягы угуучуларга, көрүүчүлөргө ушундай ыр турбайбы, Бакыт Мамаевдин ыры деп эле коебуз да бизчи. Ушундай чыккан турбайбы депчи. Бирок ал түпкү теги баягы башкача, башкача аны биз билбейбиз да. Анан мүмкүн ошол убакта эле башка дагы композиторлорбу, башка дагы оончуларбы Бакыт ушул жерин ушундай созуп койсо болмок экен деген ойдо болуп калат да. Ошол убакта сиздин да баягы ичиңиз атышып, ушул жерде эмне созбой койду деп. Ошол сен ошон үчүн мен ырды көбүнчө бербеген ошол да. Өйлө бербейт деп таарынырсыз. Мен айтам, көбүнчө жеткире ала тургандарда мен ырларымы көрүнгөн ырдай тургандар эмес. Мен ырларым профессионалдар ырдаш керек. Үнү жеткин, мен ырдай алам деген адам ырдаш керек да. Мисалы мен эле барып Бакыт агай мына ырыңызды ырдайм десе сиз бербейсиз да. Анын ырынын оонуну угасыз, талантын көрөсүз. Угам, үнүңдү угам, анан кайрыкты салып көр. Могул жетсе анан бул жер момда кыл деп турган, ошол боюнча анан ырдап берем. Ошол боюнча анан тиги жаттайт. Бир жума жаттайбы, 1-2 жума жаттайбы. Анан жаттап турган аранжировка жасап турган аранжировка мындай болду дейт, анан угуп көрүп, могу сом олтуруп. Кээ бирөө мисалы үчүн сеникинен артыкча жасап коет да мисалы үчүн. Анда жагып калат өзү. Анда жагып калат. Мечиле. Талантты турбай деп. Өзгөрүп коет. Могул жерде ушинтип койгон жакшы болот экен. Эми бул баягы оончу болгондон кийин мен мондай ырдалыш керек дегенден алсымын. Ырдалгандан кийин ар бир ырчыга ылайыктап өзү жазалып берет, оңдолуп берет. Ошон үчүн баягы айтып коем мен көбүнчө эле баягы король пьеса деп коет да. Ырдын королу деп анан. Се антпон се оон жазганда дагы ошо оон дагы мындай жеңил жетпей болбосо дейм да. Жеңил жетпей болуп анан баягы убактылуу ырдалып эле анан унутулуп калбаса деген. Ошон үчүн менин ырларым качанкы жазган ырларым ошо азыр ырдалып элге ырдалып аткан ошол да. Анан ушу мен баягы көбүнчө мен могу деп өткөндөн алсам, менден кийинки да оончулар чыкса керек.
бирок оончулар чыкканга жараша ушу жакшы досконально иштеген оончу болсо дейм да. Жакшы, ошол эле убакта улуу муундагы оончуларыбыз Асанкалы, Рыспай, дагы башка бир оончулардын ырлары азыркы убакка чейин кайра жашарып, жаш бала болуп кайра жаңыланып, элге аябай сиңип атпайбы? Ошол убакта улуу муундагылар да жактырат, кичүү муундагылар да жактырат. Азыркыга чейин укулуктуу да. Ал ошол убакта гана дагы бир оончулардын бир баягы калтырбай кеткен жери, ал убакта кыргыз патент деген жок болсо керек, ырларын патенттебей ар ким каалагандай ырдап, сиз айткандай бузуп, бир жеринен кыйкырып жүрүшүп, бир жеринен соскон жерин пастатып жүрүшүп, азыркы убакта сиз ырларыңызды чыгарар менен патентке алып барасызбы, каттатып коесузбу? Патентке каттатып коем, каттатып коет. Мен ошол патентте өзүмдүн ал жерге бизге кантип акча төлөйт. Мисалы үчүн ошо жылына бир жолу патентке барып, ырларын меники жазылган ырларды бүт баарын түзүп барып, ошол патентке өткөрүп, патент өтөт коем. Коркунуч жок. Коркунуч жок, бүт баары жакшы Кудайга шүгүр. Себеп деген анча-мынча өзүңүз да билесиз, ушу маданият чөйрөсүндө эле жүргөн ырчылар ыр талашып да калышкан, менин ырым, сенин ырым деп талашып жүрүшпөдү. Ошол убакта алар патент эткен эмес экен да. Документи жок экен алардын. Патент эткен эмес, документ эткен эмес да. Анан баягы көөрө ырдап кыңсылап коюп бир жерде ырдап бизде эмне деле ушундай болгон, эми ал айтпай эле коеюн. Бир эки талаш болуп калган. Себеби мен бир ырды ошол чөткө ырдап, анан биз оончулар болуп чогулуп калдык, отуруп калдык. Анан жаңырым деп ырдап койдум ошо. Анан ырдап коюп, мен аны радиого эч жака берип эле ошону менен гастролго кеткем. Гастрол келсем эле башка бир ырды. Баягы мен оонун прогрештер бүт меники текст эле башка да. Бирөө ырдап атат, башка бирөөнүн оону болуп калган да. Анан ошол менен мен ырым чыгарганда деле тигин туура коюптур деп калгансың да. Ошон үчүн бирок сиз аны чыгара элек болчуңуз. Меники чыгара элек ошол эле калып калды. Ошол эле калып калды, бирок баягы билинип турат да ырдын баягы жөн эле коюп койгондо келчи. Урдап коюп коет да, ошондой кылат. Жакшы агай, жакшы маек болуп атат. Анан оончулук деп атабыз. Баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат го. Анан сизде эми көп жакта талант бар да. Бир эле оончулук эмес, уюштуруучулук жакта дагы, тамадалык жакта дагы, ошол убакта аккордеон, комуз, жанагы баардык аспаптар чертип атасыз. Анан биздин бир 7-канал тартып келген бар эле үйүңүзгө. Жөн жүрбөй тоок үндүктөрдү багып, кааздарды багып. Азыр дагы үйдө анча-мынча ишке чыгып, эрмектеп, баягы чарбачылыкты карап коюп атасызбы? Кудайга шүгүр, ошо мурун бар эле ошо мен ооруганга чейин баягы кастарым, өрдөктөрүм, инда уткалар, инда утка, кастар, берки тооктор, үндүктөр бар эле. Анан бул мен ооруп калгандан кийин көбүн баягы союшка туура келди. Союп туруп, вот главный аны союп эч кимге сатпай, холодильникте толтуруп, морозильникте да толтуруп, анан ошонун эти менен чыктым десем болот. Себеби мага койдун эти болуп алды да. Койдун эти болуп алды, анан жалаң ушу канаттуу куштун эти деп шорпозун ичип. Ушулардын шорпозун ичип, ошолордун бир чети баккан эмгегимдин акы өтүп, ошолдун кайт десем болот. Даже азыр да түгөн элек да. Азыр да ошо морозильник толтурат, эми акырын бирден жилик салып коюп кайнатып алып ичип коесуз. Жакшы. Өзүңүздүн эмгегиңизди баягы айтып атпам. Бирден жилик эмес, мен саат бирден бирден салам. Мага көп кишилер келет да. Сразу бир касты бир салып эле, бир кайнатмай. Бир кайнатма жеп коесуз го. Кыргыз өзү этке жакын келет, анан эми буйруза мына ошо ден соолукту чыңдап алсаңыз, анан кайра баштайын деп атасызбы? Кудай берсе. Себеп дегенде жериңиз кенен болсо, бакканда эрмек болот, кирип чыгып. Мен азыр эми баягы көнүп алгандыгы да. Жөн жатпай баягы кастарды көрүп, коро толуп жүрүп көнүп алган эмен, кородо эм болуп кетсе чөп-чар өсүп, бытышты болуп кетип, азыр эми коем кичине ырымдап коюш деп 20дай алып койдуңуз. Алып койдум. Жок, туура бирок алып коюш керек, эрмек болот, агай өзүңүздү билгенден баягы устат шакирт деп коет го. Мына ошол балдарды тарбиялап жүрдүңүз. Сиз тарбиялаган балдар азыр кыргыз маданиятында бир өзүнүн салымын кошуп жүрөт, Чоң. Бул маданият
жагынан көп мен тарбияладым. Окуучуларым Кудайга шүгүр болду. Бир да окуучум слабый окуучу болуп калган жок. Баары жакшырды. Бүт бар бүгүн ошо бүгүн атайын окуучулар жок, өзүм келейин дедим. Тарбиялаган окуучулардан биздин телекөрүүчүлөр, биздин эл, кыргыз эли жакшы билет да. Азыр сахнада өздөрүнүн орду бар, сиздин чыгармаларыңызды аткарып, бир жакшы чыгармаларды аткарып жүрөт. Анан ошондой уулдарды, кыздарды тарбиялай бериңиз. Анан эми убакыт деген учкан куш экен. Бат эле убактыбыз соңуна келип жетти. Атайын бүгүн биринчи жолу биздин эфирге келип, жалпы биздин көрүүчүлөр менен, жалпы биздин сизди баягы күткөн адамдар менен амандашып, саламдашып, убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан эркин микрофон берейин, эми ушул жерден пайдаланып, жалпы кыргыз элине бир ыраазычылыгыңызды айтып алыңыз. Рахмат ушул жерден убакыт бергениңе. Бул жерде жалпы кыргыз элинен айланса болот экен. Кыргыз элине алкыш айтам. Ошондо эле мен урукташ туугандарыма, мен өзүм Кытай урусунан болом. Кытай урусунун вообще агаларыма миң мертеме рахмат айтам. Ошондо эле жаңы эжеге, бул Шоронун президенти, Шоронун эмеси, ошол эжеге, жаңы эжеге чоң миң мертеме рахмат. Себеби мага берген салым үчүн, жардам берген үчүн. Калгандар дагы кайтылып алгандар көбүнө бул жерде баягы көп баягы эл, кыргыз эли жалпы баарына рахмат айтам. Себеби жалпы баары мен жалпы баарына керек экенмин дедим да. Жалпы себеби ушул адамдардын ушу кызмат кылган экенмин, канча адамга кызмат кылып турмун. Мен өзүм байкабай баягы бирин кылып коюп эле жүрө берген экенмин. Кийин ушу 50 улуу болуп калганга сыймыктандым да. Себеби ушу мен ушул бекер жүрбөпмүн. Мен убактым бекер кетпепир. Себеби ошол акыбетти кайтып болуш керек. Элиме ыраазымын. Миң мертеме рахмат, таазим этем. Рахмат агай. Сизге да ыраазычылык билдирелик, ден соолук каалайбыз. Эч оорубаңыз. Эми бул акыркы оорушуңуз болсун. Мындан кийин жалаң оондорду чыгарып, ырларды чыгарып, мыкты долбоорлорду иштеп, эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Биздин 7 каналдын эшиги ар дайым сиз үчүн ачык. Жаңылыктар менен бөлүшүп келип туруңуз. Сизди бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз, чынында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Бакыт Мамаев агай болду. Бакыт агайды билесиздер, мына азыр ден соолугу жакшы буйруза. Алдыда мыкты оондорду жаратат, мыкты ырларды жаратат. Андыктан баардыгыңыздарга дагы жалпы кыргыз элине тынччылык каалайлык, амандык каалайлык. Бүгүнкү эфирибиз ушу менен соңуна чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламатта болуңуздар.